STEM предметтердин же болбосо жана компетенттүүлүк деп айтабыз. Мисалы продукт алалык деп айтабыз, натыйжа деп айтабыз. Мунун баары эле буга чейин болуп келген. Бирок айрым гана элементтери болуп келсе, бүгүнкү күндө баягы көбүрөөк ушуну колдонолу, көбүрөөк баягы окуучуларыбызды ушунун үстүндө иштетели деп атабыз. Анан окуучуларыбыз даяр боло турган окуу китептери бүгүнкү күндө Кыргызстандын окумуштуулары деле жазып келген. Ошого багыттап эле жазып келген. Мисалы бизде 7-8 9 класстын биология китептери Кутай Аламдын деген издательство чыгарып атат. Кыргызча, орусча тилинде элге жарыяланып, ошол кезде баягы окуучулар үчүн изилдөөчүлүк иштер, долбоордук иштер, жанареки өз алдынча билим алуунун ыктарын үйрөтө турган негиздер ошол жакта да жазылган. Абдан жакшы китеп бар. Андан сырткары мынакей алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн дагы элементтерин колдонуп атабыз. Биз мисалы эмне үчүн мурда башка мамлекеттерде пайда болгон жаңы технологияны алып келип өзүбүздүн мамлекетте деле колдоно берсек болот. Бирок ошол эле негизде баягы улуттук өзүбүздүн Кыргызстандын жараны экенибизди эске алуу менен бирдикте жаңы технологияларды колдонуп, өзүбүздүн да улуттук нарк насилди сактоо менен, өзүбүздүн мисалы биологиянын мисалында айтсам, фауна менен флоранын өзгөчөлүктөрүн сактоо менен бүгүнкү күндө балдарыбызга мүмкүн болушунча ошо алган билимин турмушунда колдонуп кете ала тургандай болгон баягы шартты жаратуу менен жаңы предметтик стандарттарды, программаларды түзүү жолго коюлуп жатат.